Акылсыз аю. Парсы жомогу. Бир жолу аю түшүндө 3 кесим майлуу этке ээ болуптур. Ойгонуп кетсе, ал жок экен. Ошентип ал 3 кесим этин издеп жолго чыгат. Кетип баратып ал улакты көрүп жанына барат. Аюну жакын келгенинде гана көргөн улак качып кете албасын билип, алдынан чыгып учурашып, таазим этет. «Сен эмне, мени тааныйсыңбы?» деп таң калган аю сурайт. «Албетте, кантип тааныбайын? Сиз кожо аке эмессизби? Мен сиздин сарайыңызда ырчы болуп иштесем болобу?» «Кана анда ырдап көрсөң?» дейт өзү качан кожо болгонун эстей албаган аю. Улак катуу маарай баштаганда, муну уккан койчу жетип келип, таягы менен сабап, тайгандарына талатканда, аю араңдан зорго качып кутулат. Ал андан ары кетип баратып, короосунан бөлүнүп калган 2 койду көрүп, кубанып кетет. «О, кана мен бүгүн бир койдун этине тоёюнчу», деп койлорду качырбай камап калды. Качып кетүү мүмкүн болбой калганын билген койлор өз ара кеңеше калышып, кууланып киришти. «Биз кожонун тамагы болорубузга абдан кубанып турабыз», дешти койлор. «Анан», деди аю, кайрадан өзү качан кожо болгонун эстей албай. «Анан кимибиз сизге биринчи жем болорубузду гана чече албай жатабыз?» дешип, экөө урушумуш этишти. Калп эле талашышты. Акыры бирөөсүнүн мындай сунушуна экинчиси макул болду. «Кел, экөөбүз сүзүшөлү. Кимибиз жеңсек, ошонубуз кожо акеге биринчи жем болобуз». «Макул». 2 кой аюуну калыс катары ортого коюшуп, ар бири 50 кадамдан артты карай кетенчиктешип, качырып келип, бири-бирин сүзбөстөн аюуну капталдан ары берип калышты. Аю эсине келгенде, койлордун өзү турмак, жыты да калган эмес болчу. Ал 2 сааттай дарактын түбүндө жатып, эс алган соң кайрадан жолго чыгып, төөнү жолуктурду. «Ырас болду, бул койлорго караганда чоң жана семиз. Аларды жеп алганымда мындай олжону жей албай калмак экенмин», деп ойлонгон аю төөгө өкүрдү. «Эй, төө, токтогун. Түшүмдөгү белги боюнча мен сени жешим керек». «Саламатсызбы, кожо аке? Сизге жем болуш мен үчүн сыймык». «Кое турсаң, баары эле мени кожо аке деп жатышат. Мен качан кожо болдум эле?» «Болдуңуз, куттуктайм. Азыр эле мен сиздин кожо болуп шайланганыңыз тууралуу падышанын буйругун алып келатам». «Кана ал?» Уккан кулагына ишенбеген аю кыйкырып жиберди. «Аны мен арткы таманыма катып алгам». Аю падышанын буйругун окуш үчүн төөнүн артына чыгып эңкейгенде, ал чокмордой болгон таманы менен ийиктен ары берип калды. Бир топто барып эсине келген аю түшүндө таап алган 3 кесим майлуу эттин 3-сүн төөдөн жегенин түшүндү.